2024-жылы Катарда өтө турган Азия кубогунда ойной турган командалар тайпаларга бөлүнүп, атаандаштары белгилүү болду. 11 майда Катардын Доха шаарында өткөн аземде FIFA жетекчиси Джани Инфантино баштаган футбол үлкөндөрүнүн катышуусунда чучугулак тартылды. Анда Азиянын 24 мыкты командасы 6 тайпага бөлүнүп, Кыргызстан F тайпасына жайгашты. Келиңиздер, Азия кубогундагы фавориттер жана аутсайдерлер кимдер экенине көз салып көрөлү. Ошондой эле бул мелдеште Кыргыз курамасынын дарамети канчалык болорун салмактап көрөбүз. Жалпы тайпаларга токтолсок, А тайпасы Катар, Кытай, Тажикстан, Ливан. Б тайпасы Австралия, Өзбекстан, Сирия, Индия. С тайпасы Иран, Бириккен Араб Эмирлиги, Гонконг, Палестина. Д тайпасы Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам. Е тайпасы Түштүк Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн. F тайпасы Сауд Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман. Бул мелдеште 7 команданы фаворит атасак болот. Алар Япония, Түштүк Корея, Катар, Австралия, Иран, Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмирлиги. Булардын Бириккен Араб Эмирлигинен башкасынын баары дүйнө чемпионатына катышты. Кантсе дагы бул жакшы тажрыйба. Муну менен катар дүйнө чемпионаты менен Азия биринчилигинин аралыгы бар болгону 1 жыл. Жана анда катышкан оюнчулардын 80% курамда сакталат. Бул дүйнө кубогунда Азиянын өкүлдөрү өзлөрүн татыктуу көрсөттү. Ал эми өткөн Азия кубогунун жеңүүчүсү Катар мамлекети. Таң калтыруучу командалар: Өзбекстан, Ирак, Оман. Өзбекстан 2022 жылдан бери жалпы 7 жолдоштук беттеш өткөрүп, анын биринде дагы жеңил узасын тата элек. Ошондой эле коңшу өлкөнүн жаштар курамасы ушул жылы Азия чемпионатын утуп алды. Элдар Шамурадов баштаган ак бөрүлөр АФКга мүчө болгондон бери Азия кубогунун дайымкы катышуучулары. Ирактын футболчулары өлкөсүндөгү оор саясий абалга карабай бул жылы Персид булуңундагы улуттардын кубогун жеңди. Дайыма Азия гранды деп саналган командалар менен беттештерди өткөрөт. Оман болсо соңку жылдары жолдоштук беттештерди өткөргөнү дайыма күчтүү атаандаштарды тандап келет. Өткөн жылы 13 беттеш өткөрүп, бир гана Германияга 1-0 менен утулган. Бул жылдын эсебинен 6 оюн өткөрүп, анын 5-өсүн утту. Жалпылап айтканда бул курамалар Азия кубогунда кимден гана болбосун керектүү жерде упай тартып алганга дараметтери жетет. Кыргыз курамасы жана F тайпасы тууралуу сөз кылсак, биздин группада эң кызыктуу жана эң кооптуу команда бул Сауд Аравия. Эсиңиздерде болсо, 2022 жылдын соңунда өткөн дүйнө чемпионатында алар Аргентинаны 2-1 эсенде утуп алган. Бирок ал жеңиштен кийин чөлдүн бүркүттөрү Польшага 2-0, Мексикага 2-1 утулуп өз тайпасынан чыкпай калган. 2023 жыл Персид булуңунун кубогу деп аталган турнирде алар алгач Йеменди утуп, андан соң Ирак менен Оманга утулуп калган. Ал эми мартта болсо Венесуэла жана Боливия менен жолдоштук беттештерди өткөрүп, эки атаандашына тең 2-1 эсенде утулган. Мындай жыйынтыктардан кийин команда франциялык Эрве Ренарды башкы машыктыруучулук кызматтан кетирди. Каражат жагынан маселе жок, аравиялыктар дагы бир мыкты машыктыруучуну алып келери турган иш. Аравия премьер-лигасында 16 команда ойнойт. Лигада Криштиану Роналду баштаган футбол жылдыздары өз өнөрүн тартуулап жүрөт жана мындай атаандаштык жергиликтүү оюнчулардын жөндөмүн арттырат. Сон Хин Мин сыяктуу курамда футбол жылдыздары жок болгонуна карабастан, соңку 2 дүйнө чемпионатынын катышуучусу. Оман АФКнын тизмегинде 9-сапта жайгашкан жана 2023 жылдын башында өткөн Персид булуңунун кубогунда финалга чейин жеткен. Бул жылдын эсебинен 6 оюн өткөрүп, Йемен, Сауд Аравия, Бахрейн жана Ливан курамаларын жеңип алды. Команданы 2020 жылдан бери хорватиялык Бранко Иванкович жетектеп келет. Ал эми Омандын ички чемпионатында 14 команда ойнойт. Курама Азия кубогуна 4 рет катышкан жана курамында легионерлер жок. Таиланд АФКнын тизмегинде 21 орунга жайгашкан. F тайпасындагы эң алсыз курама десек болот. 2023 жыл өткөн Түштүк Чыгыш Азия кубогунда Таиланд чемпион атыкты. Алар Азия кубогуна кызуу даярдык көрүүдө жана Бириккен Араб Эмирлиги, Сирия сындуу командалар менен жолдоштук беттеш өткөрүп, алдыда бир топ эл аралык беттештерди белгилеп койгон. Кыргыз курамасы бул Азия кубогуна жаңы дымактар жана көп үмүттөр менен барат. Учурда экинчи деми ачылып жаткан Виктор Майер, Мирлан Мурзаев, Азамат Байматов, Валерий Кичин сындуу тажрыйбалуу оюнчулар бар болсо, Эрбол Атабаев, Бекназ Алмазбеков, Христиан Браузман, Гүлжигит Алыкулов сындуу жаш таланттардын муну да күчкө толуп калды. Муну менен катар европалык машыктыруучу Штефан Таркович да дал ушул Азия кубогу үчүн тандалып алынып келди. Биздин божомолду айта турган болсок, Кыргызстан группадан чыга алат. 8-1 баскычтан баштап гранттар туш келе баштайт. Азия чемпиону боло албасак дагы туура оюн жүргүзүп, керектүү реакцияларды жасай алсак, жарым финалга чейин жетип барууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ардактуу көрөрман, сиздин оюңузча Азия кубогун ким утат жана Кыргыз курамасы кайсы баскычка чейин жетет? Комментарийге жазыңыз.